Кыскасы жумушка келбе дедим. Мына Петровка айыл аймагында турам азыр. Аябай баягы журналисттер, блогерлер ушундай бир укмуш скандал кылып чыгып атат го. Коррупциядан мындан 10 эсе скандал кылып чыгыш керек. Коррупционер адамдарды тапса мына деп туруп. Бул күнгө чейин мен канча жолу президентке кайрылдым да, эч кандай эме болгон жок. Терең маанисин түшүндүрүп коет да, балык башынан сасыйт деген сөз бар мына. Коррупционный иштер боюнча айтып чыкканым үчүн ошо видео обращение кылдым, сотрудниктерге болбойт. Президент өзү коррупционер болсо, анан ылдый жагы дагы сасыйт деген сөз да баягы. Ошол коррупционный иштерди мен айтпай койсом болмок экен деген ойдо болуп атам азырчы. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен Райымбердиев Акжол ГСИнин сотрудниги болчумун. Ушу бүгүндөн баштап кыскасы жумушка келбе дедим. Мына Петровка айыл аймагында турам азыр. Жумушка келсем келбей эле кой болду, приказ чыгыптыр деп. Өткөндө болсо 2 жума иштейсиң деген болчу. Анан ошого да видео обращение кылайын дедим, видео кайрылып. Бул күнгө чейин мен канча жолу президентке кайрылдым да, эч кандай эме болгон жок. Бир чара көргөн жок, кабыл алган жок. Мен эми ошол 31 мекемеде болгон коррупционный иштер боюнча айтып чыкканым үчүн ошо видео обращение кылдым, сотрудниктерге болбойт деп мени жумуштан алып салышты да. Багы эмнелерди чыгарган билбейм, анан анысы мусу ГСИнде 5-6 адам кол чогултуп туруп эле соттолгондорду айзого жапкандай эле ошентип 5-6 адам кол чогултуп туруп мен деле иштен ошол боюнча алып салды. Ошол коррупционный иштерди мен айтпай койсом болмок экен деген ойдо болуп атам азырчы. Айтпай койсом иштеп жүрмөк экен да азырчы. Мен эми президентке ишенгем, коррупцияны жоёбуз, коррупцияны жоготобуз деп эле кайра ошентип сүйлөп атса чара көрөт го деген ойдо кайрылуу жасагам да. Президенттин өзүнүн деле айткан сөзү бар, соцсеттерге кайрылгала деген. Анан мен ошо соцсеттерге кайрылганым үчүн мени жумуштан алып салышты. Азыр мына мен Петровка айыл аймагында турам, азыр жумушка келип кайра кетип атам. Болду, кирбейсиң деп киргизбей коюшту. Мен ушул күнгө чейин ушул биздин президент Садыр Нуркожоевдин саясатын колдочумун да. Ошого ишенип видео обращение жасагам, ошол чара көрөбү деген ойдо. Наоборот, эч кандай чара көрүлгөн жок, мени жумуштан алып салышты. Ушул күнгө чейин колдочумун ошо саясатында. Мен өзүм лично бергем ошо. Голос өзүм голосовать эткем мен дагычы. Президент болуп шайланып атканда. Менин туугандарым да колдогон. Ошол президентке ишенип мен ошо видео обращение чыгарып, ошол үчүн мен жумуштан кетип атам. 31 мекемеде зордук, зомбулук, соттолгондорду уруп токмоктоо, өздөрү алып кирип алып, телефонду кызматкерлер өздөрү алып кирип кайра алып коюп, анан айзого жабышып 5-6 адам кол коюшуп. Бул ГСИнде болуп келаткан нерсе. Бул күнгө чейин президентке кайрылдым, бирок эч кандай болгон жок. Бүгүн ошо элиме кайрылып атам. Ошол урт токмокко кабылган бала, нарындык бала, мен аны тааныбайм деле, аны менен деле мен дос кылып коюшуптур. Мен тааныбайм ал баланычы. Бирок кыргыздын баласы да ошо токмок жеп кыйналып атканына мен айткам ошонучу. Айтып чыккам, аны ишо асынган жеринен видеого тартышып алар, шылдыңдашып. Президенттин айтуусу ушул коррупцияны жоёбуз дегенден видео кайрылуу жасап алып, мен азырына жумуштан кетип атам да, ошону мен айтпай койсом кайра ошо жаап жашыргандар иштейт экен да, карасачы. Жаап жашыргандар иштейт турбайбы. Аны билсем мен деле унчукпай коймокмун ошо. Ушул күнгө чейин колдочумун саясатынычы. Ушул күнгө чейин колдочумун. Караса андай эмес турбайбы. Бул жөн эле сөз экен да, андайча айткандачы. Жөн эле сөз турбайбы. Коррупцияны жеңебиз, коррупцияны үнтөбүз. Эч кандай, мисалы мен коррупцияны айтып чыккан үчүн жумуштан кетип атам мына. Мен генерал Эгембердиевке наоборот кайрылдым ошо төрага өзүнө кирип жүзмө жүз сүйлөшкөндө. Кыргыз
жакшы bir сөздү bir эле сүйлөм менен сөөгүнө жеткирип түшүндүрүп, терең маанисин түшүндүрүп коет да, балык башынан сасыйт деген сөз бар мына. Бул деген сөз президент өзү коррупционер болсо, анан ылдый жагы дагы сасыйт деген сөз да, баягы. Чирийт деген сөз. Ошондуктан мына мен таза болуп берейин, калган силер, карапайым калк дагы таза болуп, коррупцияга каршы чын ниетиңер менен күрөшүп бергиле. Мына ошондо гана оңолобуз биз. Ансыз коррупцияны жеңиш өтө кыйын. Эми талкуу боюнча Аскар мырза каякта отурат? Сиз аянтча түзүлсө деген сунушту киргиздиңиз да. Мына ушул эле аянтчаны керек болсо күндө пайдалангыла. Нури пайым. Мына күндө пайдалан. Ушул үчүн түзүп берип атабыз да. Чолпон айым жакшы сөз айтты. Киши өлтүргүч бир адамды өлтүрөт, коррупция өлкөнү өлтүрөт деп. Эң туура сөз да. Эң туура сөз. Ошон үчүн коррупция менен бирөө кишини өлтүрүп койсо, аябай баягы журналисттер, блогерлер ушундай бир укмуш скандал кылып чыгып атат го. Коррупциядан мындан 10 эсе скандал кылып чыгыш керек. Коррупционер адамдарды тапса мына деп туруп. Биз мурункудай факты бер анан тиги бу деп отурбайбыз. Далилдеп бересиңерби? Ошол замат чечим кабыл алабыз.